Кыргызстандын Беларусь Республикасындагы элчилигинин тарыхы. Кыргызстан 1991 жылы эгемендүүлүк ээ болгондон кийин башка постсоветтик республикалар сыяктуу эле тышкы саясатын жигердүү жолго сала баштады. Өлкөбүздүн бул багыттагы биринчи кадамдары көз каранды эмес мамлекеттердин шериктештигине биздин өлкөнүн кириши. 1993 жылы КМШнын уставдык органдарында Кыргыз Республикасынын туруктуу толук ыйгарымдуу өкүлчүлүгүнүн түзүлүшү болду. 1995 жылы КМШнын аткаруу комитетинин имаратында жайгашкан Кыргызстандын туруктуу ыйгарым өкүлчүлүгүнүн базасында Беларусь Республикасындагы Кыргыз Республикасынын толук кандуу элчилиги түзүлдү. Мына ушундан тарта элчиликтин тарыхы башталат. 1995 жылдын 13 декабрында Беларусь менен Кыргызстан ортосунда Беларустун жана Кыргызстандын элчилигинин муктаждыктары үчүн Бишкек жана Минск шаарларындагы имараттарды жеке менчикке жана жер тилкелерди ижарага өз ара берүү жөнүндө өкмөттөр аралык келишимге кол коюлган. Аталган документке ылайык Кыргыз элчилигине Минск шаарынын борбордук бөлүгүнөн өзүнчө имарат берилген. Ал жерде 1996 жылдан бери Беларустагы биздин өлкөнүн дипломатиялык өкүлчүлүгү жайгашып, иштеп келе жатат. Элчилик Вильнюска бараткан эски жол деп чечмеленген Старовилен көчөсүндө жайгашкан. Көчө Свислач дарыясынын эң сонун көрүнүшкө ээ болгон жээгинен башталат. Элчиликтин штаты 6 кызматкерден турат. Элчи менен кошо 4 дипломат жана 2 административдик техникалык кызматкер бар. Кыргызстандын Беларустагы биринчи элчиси болуп Бөрүбек Аширов дайындалып, ал 1993 жылдан 1997 жылга чейин иштеген. Андан кийин ар кайсы жылдары Эсенгул Өмүралиев, Рыспек Качикеев, Лидия Иманалиева, Ишенгүл Болжурова, Эрик Асаналиев, Кубанычбек Өмүралиев жана Эрмек Ибраимов элчилик кызматты аркалашкан. 2023 жылдын ноябрынан баштап Эрбол Султанбаев элчи катары өз ишмердүүлүгүн баштады. Элчиликтин тарыхы эки өлкөнүн ортосундагы эки тараптуу мамилелердин түзүлүшүнө жана өнүгүшүнө тыгыз жана ажырагыс байланышкан. Өзүңүздөр билгендей, 2023 жылы Кыргызстан менен Беларустун ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлүшүнө 30 жыл толгон. Биздин өлкөлөрдүн ортосундагы эки тараптуу мамилелер салт боюнча маданий жана тарыхый жалпылыгыбызга негизделет. Анткени Кыргызстан менен Беларусь элин көп кылымдык достук мамиле байланыштырат. Бүгүнкү күндө эки республикасынын ортосундагы 50дөн ашык келишимдерге жана башка документтерге кол коюлган. Кыргыз Республикасы менен Беларусь Республикасынын ортосундагы достук жана кызматташтык жөнүндө 2006 жылдын 27 ноябрдагы кол коюлган келишим бул биздин эки тараптуу мамилелерибиздин базалык документи болуп эсептелет. Анча чоң эмес тарыхый мезгил ичиндеги өз ара мамилелердин алкагында бир топ көп тараптуу жана эки тараптуу иш-чаралар өткөн. Маселен, өлкө башчыларынын, өкмөт жетекчилеринин, парламенттердин өз ара иш сапарлары, бизнес форумдары, маданият күндөрүнүн өткөрүү, эки өлкө университеттеринин студенттеринин өз ара окутуулар, илимий конференциялар жана башка ушундай сыяктуу иш-чаралар көп өткөн. Элчиликтин ишмердүүлүгү Кыргыз-Беларусь эки тараптуу мамилелери менен гана чектелбейт. Ал көз каранды эмес мамлекеттердин шериктештигинин алкагында дагы көп кырдуу чоң иш-аракеттерди камтыйт. Мисалы 2023 жылы Кыргызстандын КМШнын отурумуна төрагалык кылуусу жогорку баага татыды. 2023 жылдын октябрына карата КМШнын алкагында КМШдагы жогорку органдар болуп саналган мамлекет башчыларынын кеңеши тарабынан кабыл алынган 1805 документ аракетте. Өз багыттары боюнча жигердүү иш алып барып жаткан тармактык кызматташтык боюнча түзүлгөн 66 органдын ишмердүүлүгүн эске алсак, уюмдун алкагында кабыл алынган жана аткарылган чечимдердин жалпы саны бир кыйла жогору.
Эгерде КМШнын жогорку органдары өз ара кызматташуунун негизги багыттарын белгилесе, анда тармактардын деңгээлинде мамлекеттер аралык байланыштардын өз-өзүнчө көп кырдуу системасы түзүлөт. Ал жалпы жонунан бүтүндөй КМШнын ишмердүүлүгүнө, элчиликтин кызматкерлеринин жогорку деңгээлдеги катышуусун аныктайт. Бүгүнкү күндө элчилик 30 жылдан бери жайкалган гүлдүү талаалары жана дөкөйгөн зубырлары менен белгилүү болгон Беларусь өлкөсү менен көп кырдуу, өз ара пайдалуу мамилелерди жаратуу боюнча дипломатиялык миссиясын аткарып, анын көп кылымдык маданиятын таанып билип, анан албетте ак пейил, эмгекчил Беларусь эли менен жакындашуу боюнча ишин улантып келет.